Эл аралык маанидеги Түп-Кеген жолунун курулушу 2 жыл мурун башталган. Сары жазга чейинки 13 чакырым жол да жасалууда. Түп-Кеген жолу Казакстан, Монголия, Орусия менен байланыштыра турган маанилүү туристтик жол болуп саналат. Азыркы мезгилде ошо кызуу жумуш болуп аткан мезгил, асфальт жумуштарын аткарып атабыз. Быйыл өзүнүн программасы боюнча 30 километр асфальт жасалыш керек болчу. Ал программага жетишип атабыз буюрса. Быйылкы программа эң көйгөйлүү маселе болчу. Ошол 70 чакырымдан баштап 76 чакырымга чейин Казакстандын чек арасына чейин жол салынып калыш керек болчу. Аны бүткөрүлдү. Толук бойдон 6 километр салынып, ошол жердеги логистический центрге мүмкүнчүлүк шарт түзүп бердик. Жолдун курулушу аяктаса жергиликтүүлөр үчүн соода сатык өндүрмөн экспорттоого жана чет элдик туристтердин көп санда каттоосуна кыйла мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ушул жерге Жакшынакай заманбап өткөрүү пунктун курайлын деп атабыз. Ошо өткөрүү пунктун кургандан кийин дагы бул жерде азыр саат 6га чейин иштейт. Келечекте курулуп калса 24/7 болуп, биздин ошол бир эле жеңил машиналар эмес, оор жүк ташууч машиналар да өтүп, биздин ошо районубузда, облусубузда өндүрүштөн же болбосо айыл чарба багытындагы бүт биздин продукцияларыбыз ушул Казакстан мамлекетине, андан ары Россияга, Монголия жана башка мамлекеттерге, Европага дагы чыга турган бир Жакшынакай бир өткөрмө пункту болот дагы. Биздин ушул районубуздун, облусубуздун жана ошондой эле республиканын социалдык, экономикалык абалынын өсүшүнө өзүнүн жакшы кедергисин тийгизет. Буга чейин тургундар жол азабын бир топ эле тартып келишкен. Эми маселе жолго коюлуп, кооз жаратылышы менен суктандырган Айтылуу Каркыра жайлоосу туризмдин чордонуна айланууда. Мындан сырткары каттам 11 тонна жүк ташууга ылайыкталып, жогорку сапатта курулууда. Бул жол эми бүссө бунун жолдун келечеги аябай кенен. Себеби бул жол биздин мурда ошол эле көлдүн элдери, чүйдүн элдери ушул жол менен эле соода сатык кылып, алмасын, картошкасын сатып, Казакстан, Сибирге чейин барып келишчи бул жол менен. Түп-Кеген жолунун жалпы узундугу 76 чакырым. 3 категориядагы жолду 2025 жылдын июль айында бүткөрүү планы бар. Миргүл Жеңишова, Асылбек Касенов, Ала Той 24, Ысык Көл облусу.